Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө табылгы рецепт менен бөлүшкүм келди. Мен ишенем, бул рецепт сиздин эң күндө жасай турган рецепттериңиздин катарына кирет деп. Себеби бул токочтор болгону 15 минутта пышат, андан сырткары 3 эле азыктан жасалат. Негизги 3 азыктан, болбосо 5 азык деп койсок болот. Ошого карабастан жумшак жана даамдуу болуп чыгат. Менин күндө жасай турган рецепттериме кирди десем болот. Үй бүлө мүчөлөрүбүзгө аябай жакты. Керектелүүчү бизге азыктар: жарым стаканда өсүмдүк майы, жарым стаканда сахар, 1 жумуртка, 1 стаканда un жана 1 чай кашыкта разрыхлитель. Идишке биринчи жумуртканы, кумшекерди, өсүмдүк майын коюп, жакшылап венчиктин жардамында аралаштырып алабыз. Мен 1,5-2 минуттача аралаштырдым. Мына ушинтип аралаштырып алган соң унду салып, камырды ийлей баштайбыз. 1 стакан un жетет деген ойдомун. Бирок эгер камырыңыздар колго жабышып жаткан болсо, бир аз гана un кошуп жиберишиңиздер мүмкүн. Бирок унду көп кошуп жибербеңиздер, токоч катуу болуп калышы мүмкүн. 1 стакан un коштум мен, андан кийин колума бир аз жабышкан үчүн дагы стакандын түбүндө гана un коштум. Бир аз ийлеп баштасаңыздар эле бул камыр уже колго жабышпай өзү майлуу болуп, колго жабышпай мындай эластичный деп коет, чоюлчаак, жумшак камыр чыгат. Болду. Токочубуздун камыры даяр. Мына достор, ушундай 2 минутта даяр боло турган камыр. Эми мындан кичинекей шарикчелерди үзүп, духовканын табагына тизип баштайбыз. Шарикчелерди кичинекей үзгөнүңүз оң болот. Эми бир бетин сахарга булап, духовканын табагына тизип баштайбыз. Өтө катуу токочту баспаңыздар, себеби духовкада бышып жаткан учурда бул токочтор бир аз өзүнүн формасын таштайт. Ошондуктан тоголоктонгон шариктелген боюнча эле сахарга матырып, кумшекерге тизип баштасаңыздар болот. Андан сырткары мен какаого да матырып көрдүм. Бул да өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша. Бардыгын тизип алган соң вилканын жардамында гүлдөп алсаңыздар болот. Бирок мен гүлдөбөөнү оң көрдүм, себеби бышканда көрдүм, гүлдөбөгөн токочтор аябай формасы жакшы, көркөмдүү чыкты. Алдын ала кызытылган духовкада 200 градуста 8-10 минутта бышып чыгат. Мына ошентип болгону 15-20 минутта ушундай даамдуу токочтор сиздин үстөлүңүздүн үстүндө болот. Достор, каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып жазылууну унутпаңыз. Эгер видео рецепттерибиз сизге жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып, каналыбызды колдоп койсоңуз аябай кубанычта болобуз. Албетте жасап көрүңүздөр, бул токочтор сиздерде жакшы чыгат деген ойдомун жана күнүмдүк сиздин жакшы көргөн печеньяларыңызга айланат деген ойдомун. Балдарыңызга аябай жагат.